Өткенге лайықты болып тұрады. Жақсы. Мына дағы мен основной мыйзам бұзылған жерлерді айтып қояйын. Цифрлар көрсеткенде банктың системасы Қырғызстанда мамлекет ішінде мамлекет болып түзіліп, кіреше тауға бағытталған. Ошондуктан өлкөдө Кыргызстанда банктардын жүргүзгөн иштери Кыргыз Республикасынын улуттук банкы, банктар жана банк иштери 16 декабрь номер 20 мыйзамдын негизинде беренелер иштебей, натыйжада өлкөнүн экономикасы 30 жылдан бери эч кандай жетишкендиктер жаралбады. Калк томоякка айланды. Өлкөдө балардын туруктуулугуна жетишүү, кармап туруу мүмкүнчүлүгү жоктон финансылык туруксуздук күндөн күн күч чалды. Бизде мыйзам боюнча банкка коюлган функция ушул. Баягы рынокто бааны кармаш, баанын стабилдүүлүгүн камсыздаш ушуларга жүктөлгөн да. Экинчиден, жанагы туруктуу системалык туруктуулукту алып келиш депчи. Именно финанс системада. Бул эки функциядан өткөргөн, аткарылган жок. Бизде азыр 2 ай мурунку бааны кара, азыркы бааны кара. Бу жерде банктын иши бар деп, банктын бир положительный иши бар деп эч ким айта албайт да. Наоборот, тетир. Эгер биз жанкыдай, мен айтып атпаймынбы, 40 миллиард кредит берсек, жанагы национальный валюта 6%, допустим, да, жанагы иностранный валюта 3,5% берип, кредитный ресурсту баягы миллион, там 2 миллион, 5 миллион ким мүмкүнчүлүк проектлерин жарышып берсек, ошондон мамлекет экономика иштейт. Ошондон кийин конкуренция пайда болот. Жумуш менен камсыз болот, башка болот. Анан бардыгы продукция чыгарат да. Продукция чыгарат. Анан кийин балдар анан стабилдүү болот. Өзү банктын эң негизги максаты ошол. Функция банк. Мамлекетте улуттук банк өзүнүн функциясын аткарган жок. Аткарган жок. Вообще банк системасы аткарган жок. Аткарган жок. Анткени жанагы мисалы үчүн мындай да. Функциясы наоборот тетип аткарып атат. Жанагы кредитти алып азыр соодагерлер дагы ошол бааны көтөрүп атканы дагы ошол кредитти төлөй албаган үчүн бааны көтөрүп атат да. Бааны көтөрүп атканы дагы бир вопрос бар. Мисалы, Кыргызстан 2 миллиард доллар алды биринчи жылы. Аны төлөй туруп эле кайра сурап атпайбы? Жарым чөнтөккө салып эле жарымын кой берди да жана. Анан экинчи жолу бергенде алар бербейм деди. Сен карызың бар Кыргызстанга, бере албайм дедим. Дегенде булар айтат, давай ставкасын бигерээк көтөрүп туруп, ошондой. Мына эме дагы ичиде алып кетейин, мыйзамдардан эме. Чоң процентине. Мыйзам белгилегенде банктар мыйзамдуулук, адилеттүүлүк, ак ниеттүүлүк, айкындуулук, акыл ченемдүүлүк, калыстык, социалдык жоопкерчилик камсыздап, кардарлар менен баягы кредитдатель эмес, кардарлар менен ошо мыйзамда жазылып. Кардарлар менен өз ара мамилелери ушул мыйзамга ылайык өнөктөштүк принцибинде жүргүзүш керек. Мыйзам ушундай. Силер менен сен ол кредитдатель, сен кредитополучатель эмес, сен как партнер болушуң керек. Ал банк сенин пайдаңа эмне болуп атасың? Пайда болуп күйүп кетпедиңби деп. Жана социальный справедливость деген ошол. Үйүңү койгонсуң, же эме, не жардам керек бизден деш керек да. Жок, азыр антпек. Мен мыйзамда жазылганды мыйзамда окуп атам да, мыйзамда ачсаңар. Так. Мына эгер мыйзамга ылайык өнөктөштүк принцибинде жүргүзгөндө кардарларга мынчалык зыяндар келбейт болчу. Арзан депозиттерди арзан насыяга айландырып, насыяга кардарлар үчүн мүмкүнчүлүктөр жаратканда, насыянын көлөмүн көбөйткөнгө, кардарларга мүмкүнчүлүк жаратканда банктын өзү негизги максаты ошол болуш керек. Насыянын жана кардарлардын саны, көлөмү өсүүдө, өлкө нарыктардын төмөндөшү жана финансылык туруктуулук аз да болсо камсыз болмок. Азыр жок да, наоборот тетири. Мыйзамдын 3-чү беренеси, банктык укуктук мамилелердин негизги принциптери, 6-чы берене. Банктык кызмат көрсөтүүнүн негиздери 10-чу берене. Жоопкерчиликтин насыя берүү, мыйзам талаптары мына 3 статьяда иштеген эмес. Мыйзам боюнча улуттук банктын ишинин максаты тийиштүү акча насыя саясатын жүргүзүү жолу менен балдардын туруктуулугуна жетишүү жана кармап туруу жана республиканын узак мөөнөттүү экономикалык өнүгүшүнө өбөлгө түзүү үчүн банктардын ишинин максаттарына жетиштүү түрткү берүү милдеттери турат дейт улуттук банк. Алар түрткү берип туруш керек нарык банктаргачы. Мына экономика отуруп атат, эл кыйналып атат, эмне үчүн деп түртүп туруш керек. Депчи, жанкыдай, мына жалып түшүп атат, андай түшүп атат депчи.
То есть мыйзам боюнча булар бүт эл үчүн иштеш керек, практически башка болуп атат да. Мына Улуттук банк өз алдынча ошондой эле Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен өз ара аракетте Кыргыз Республикасынын финансылык туруктуулугун камсыздоого багытталган чаралар иштеп жыгат жана жүзөгө ашырат. 15-берине мына бийлик менен өкмөт бийлик да мына 15-берине, 16-берине, 24-берине. Акча насыя саясаты финансылык туруктуулук камсыздоого көмөктөшүү өткөн мезгил ичинде эч кандай жыйынтыктар болгон жок. Бир да жыйынтык берген жок. Шуну окугула, анан кийин биз бу жерде баягы талап койгонубуз мына биринчи биздин талаптар деп коюп атабыз. Бул уже ачык жүрөт, окугандар окуп атат. Банк системасынын 10-жылдан баштап жүргүзгөн ишмердүүлүгүнө элдик көзөмөл катарында Жогорку Кеңеш, президент, өкмөт аппаратынын кызматкерлеринен, депутаттар жана коомдук уюмдардын өкүлдөрүнөн турган жумушчу топ түзүү. Жана аларга банк мыйзамдарына ылайык өлкөнүн экономикасынын өнүкпөгөндүгүнө жана калкты жакырчылыкка алып келген факторлорго жүргүзүп жаткан акча насыя саясатынын жыйынтыксыз себептери аныктасын деп атабыз. Натыйжасыз акча насыя саясатын таңгуулап жүргүзгөн билимсиз, жоопкерсиз жемкорлор өлкөнүн экономикасын жана калкка келтирген зыяндардын өлчөмдөрү такталсын. Ошолор 10 жылдан бери келтирген өлчөмдөр такталсын деп атабыз. Жана алардын жоопкерчилиги каралсын. Келтирген зыяндардын ордуна коюу маселеси чечилсин. Эми талап да ошол. Эми бара-бара такталып болот да. Экинчи, мыйзамсыз эч кандай негизделбеген пайыздык коюмдардын эсебинен жабыр тарткан кардарлардын банк жана банктык эмес мекемелерге болгон арыз муңун өткөн 10 жылдын мезгилинде талдоо жүргүзүү. 10 жылдагы арызды талдоо жүргүзүү. Эгерде пайыздык коюмдардын эсеби чексиз болгондугу жана башка мыйзамсыз аракеттер аныкталган учурда жабыр тарткандарга жоготкон каражаттардын ордуна коюу маселеси чечилсин жана компенсация мүмкүнчүлүктөрү табылсын деп атабыз. Туз мамлекет тапсын. Мамлекет жана коммерческий банктар, которые разбогатели. Эми чечимди мамлекет органдар алат да. Алар төлөсүн десе булар төлөйт да. Үчүнчү, сот аркылуу эч кандай изилдөөлөргө, мына болуп тургула, эксперттик жыйынтыктарсыз айыктын ачык мыйзам бузуулар менен кабыл алган чечимдери бардык 3 инстанцияда жергиликтүү, шаардык, райондук, жогорку сот арыздардын негизинде талдоо жүргүзүү. 10 жылдан берки соттордун чыгарган чечимдерди талдоого алат. Биринчи инстанция, экинчи инстанция, үчүнчү инстанция. Булар эч кандай анализ кылган эмес да. Банк кандай предложение кылса, ошо менен чечим чыгарып кое берген. Айрыкча барымта залог коюлган буюмдардын базар баасынан 2-5 эсеге төмөндөтүп, сот тарабынан мүлктөрдү тартып алуу мыйзамдаштырылган фактылар боюнча кабыл алынган мыйзамсыз чечимдер жокко чыгарылсын. Себеби булардын соттордун чечимдери жанагы залог коюлган буюмду эле максат тартып алыш эле болуп атат да. Ал кандай карыз болду, ал этен не болмойт. Ал сот ошону чечип берсе, ошо долясын алат. Бүт ошо жана заемщиктин үстүнөн жашоо болуп атпайбы? Сот 15 үй алып атпайбы? Коркутуп эле кол койдуруп атпайбы? Кандай? Жок, мен айтып атпайм, мынаны кайрылды, мына 20 күн болуп чыккан. Ал бүт Facebook бар жокто жүрөт. Биз бу жерде адресин берген жокпуз, президентке, Жогорку Кеңешке деген жокпуз. Биз жалпы элге, ошо жалпы элдин ичинде ошо мамлекеттен бар да. Билип, анан банкка атака коюшубуз керек да. Анан 4-пункт эми. 4-пункт банктардын насыя бөрүдөгү пайыздардын жогору болгонун кедергисин тийгизген 13-жылдын 24-июлунда кабыл алынган Кыргыз Республикасында сүткорлук ишти чектөө жөнүндө 163-мыйзамы. Улуттук банк тарабынан белгиленүүчү орточо салмактап алынуучу номиналдык пайыздык коюмду чектегендин ордуна мыйзамдын 6-беренеси менен 15% кошулуу менен чектөө койгон. Бул мыйзамда мыйзамсыз кошулган 15% жалпы экономикага келтирген зыянын аныктоо жана мыйзамга өзгөртүү киргизилип, жана чектөөгө кошулган 15% пайызды жокко чыгарылсын деп атат. Буну силер түшүнбөй атасыңар. 2013-жылы жанагы банкта мындай эреже бар да. Улуттук банк жанагы чектөө коюп берет. Процентный ставка не должна превышать депчи. Анын өзү ал бул баягы эрежеси боюнча бүт банктардын фактически процентин алат дагы, ошо средний процентти ар 6 айда чектөө кылат. Значит, любой
насия берген эме коммерческий банк жана кредитный союз ошо процент ашпаш керек. Эгер ашкан болсо сүткорлук болот. Сүткорлук болсо калган эме доход бюджетке кетет да. А булар ошого мыйзамды. Муну эч ким билбейт. Это вообще губительный эме да. Бул депутаттар тарабынан кабыл алынган. Жөн эле 15 кошуп эсептелсин деп койгон. Значит, бизге азыр запрос кылсак, население айтып атат. Өткөндө банктардын средний фактысы 17 болгон. Да, мыйзамда көрсөтүлгөн 15 менен, значит, предельно допустимый процент 32 деп атат да. Көрдүңбү? 32га чейин любой бере берет да. Мыйзам чегинде болот. Ошон үчүн ал мыйзамды жокко чыгарыш керек. Мыйзамды эмес, жана 15 алып койсо эле, ошо фактысы 15 болсо 15, значит, средний допустимый 15 болуп калат, 15тен ашык эч ким процент бере албайт. Метод менен еще аннуитетный метод болгондо анын процент көрсөтсөңүз сиздин 15 болбойт. процент менен берет. Аны эч ким депутаттар кабыл алды. Наулча, оңой эле, сен мыйзамды окуп алып турсуң да, наулча. Наул абсолютно туура эмес система. Аннуитетный деп, стандартный деп, такой понятие мыйзамда жок. Менин аксам аннуитетный методду билесиз да өзүңүз. Билем. Дифференцированный методду Билем. Кыргызстан только аннуитетный. Жок, мен сага түшүндүрүп атам. Мисалы, я хочу, да, кредит алдым, $4 миллион алсам, я хочу половину закрыть, $2 000 берсем, алар мага только проценттерге алып коет. 4 жылга. Абдыгуловду алып туруп эле Жок, мен айтып атам сага. Сен мында түшүнбөй атасың. Сен эл үчүн иштеген бу жерде аннуитетный стандартный эч нерсе деген жок. Мен жана мыйзамды эме кылып атырмын, как раз ошол жер. Аннуитетный метод менен булар процент кошо алат. Түшүнөсүзбү? Сен түшүнбөйсүң да. Мыйзам процент эсептегендин бир эле жолун көрсөткөн. Мыйзамда жазылып турат ошентип. Мыйзамда жазылып турат. Мыйзамда только остатка суммага процент эсептелет деп турат. Башка жол аннуитетный стандартный андай жок андай. Алардын жок нерсе буларчы. Бул деген эме тиги. Булар бүт банктын ойлоп тапкан эмелери. Өздөрү мына бизнес жасап аткай болсо. Моуну. Себеби банктык системага кирсең мындай методдор толтура. Бүттү. Толтура. Кетишти. Анда кеттик деп койбойм. Көп жок мына Улуттук банк менен улуттук банк чыкты. Ошого бизге дальше дешип эткенге бизге элдин эмеси керек. Жаңа айтып атпасаң 40%, 42% депчи. Ошондой договорлор менен конкретно арызды жазып, мен ушунча жыл ушундай кредит алганмын, ушу банктан, мындай проценти. Бизге самый главный процент эме кылат. Биз мындайда бул жерде отургандар ар түрдүү образованиясы ар түрдүү да, финансистерибиз жок чынында. Юристибиз да жок, бирок ар түрдүү ар бирибиз өзүбүздүн специалисттарыбызды билебиз. Так мондай финансовый узкий специалисттарда силер бизге өттүргениңерге рахмат. Биз да ошого. Ошо биздин жана кайрылууну окугула дагы суроолор пайда болот да. Туура, сиздер айткандай жанагы просто зубрит этип алгыла, жанагы майт басып анда барганда нау статья деп. ошол туура сиздер айткандай чимоону билбесек бара албайт экенбиз. Ана мен сага жана процент көрсөтүп берем статьячы. Ошол жерде кандай эсептелип тур? Сен мыйзамда мындай жазылып турса, сен эмне үчүн мындай аннуитеттин башыңа уруп ал дейсиң да? Мен могу боюнча мына банк кызматкерине бардым, менеджерине бардым, мына 50 000 бердиби? Эми караңыз, колго 39.800 бердиби? 40 000 деп коюп. Кайра 10 000 кошуп беришибиз керек экен да 6 айда. Эми ушундай эле алган сумманы 53 000 деп төг албай калдың 6 айда деп туруп, мына кайра 18 айга бөлүп, мынакей канча кошуп койду. Бул эки эми менеджердин сүйлөгөн сөзү бар. Бул 5% алгансыз, 5% кайтарасыз деп койду да. Эксперти мындай жазып атат. Запистери бар. Бизге ушуларды топтоп бергиле. Биз анализ кылып туруп, анан эме кылабыз. Топтогондо 20 000 бар, берет. Баргар өтүп турсаңар, ошон үчүн мына биз билбейбиз да, например, бул адамдын бул кайсы банктан алып атат, кайсы микрофинанс организациясынан алып атат, мунун графигин, договорун алып биз анализ кылып. Даже кассага түшпөгөн бар экен. Анализ кылып туруп, анан деген биз по факту деген мыйзам чегинде сиз мондай нарушение кылыптырсыз. Силер момча мондай кылып туруп бериптирсиңер деп анын бетине койсок, ошо член правления банка и так далее. Ошондой кылганда гана биз жеңе алабыз. Антписек силер общество. Андан кийин мындай эме бар. Буларда мындай традиционный колдонгон эмеси бар. Акча берип атканда заводчы наличник там за перечисление деп туруп 0,5% алат. А мындай нерсе банковский услугада это не отдельный услуга, андай услуга жок.
Это незаконный. Анан эң негизи ошол 0,5 сумма там разный, алган кредиттин процентине байланыштуу болот да. Ошого кредиттен кутулганга чейин ошого процент төлөйсүң. Сен башында sıra кайтарып алды, а сумма калды. Погашение жок. До конца процент төлөйсүң. Еще дагы бир вопрос. Мына банк кызматкерлер мас болуп барып кийин эмне сурап атышат. 75 миң астында калды. Мен 259 күн төлөй албай просрочка алып отурмун да. Ошол 36% менен алганбыз. Менен 36% менен алган проценти 22 миң болуп турдагы, мага 259 күнгө 40 миң сом штраф кошуп коюптур. Проценттен Штраф койгонго штрафтын немесин бергиле. Немеде? Ошо штраф мындай дегендер 20% ашпаш керек. Сотко берет сразу. Анан мени төлөттү ошо штрафтан мына основной суммадан кечеле төлөп келдим 3 күн болду. 37 миң сом основной суммадан кыскартты, 22 миң процент калды, 20 миң штрафты алды. Сотко берсе болот. Жок, аны беребиз. Эверест финансы деген, Эверест финанс. Микрофинанс организация. Ыйлап барып процентиңди жок кыл, мен итексин. Заявление. Жок, кече бүтчү кыздар баарыңар квитанцияңарды жоготпогула. Үйдө кайтканса билбейм дебе биле. Квитанцияңарды койгула. Тапкыла бир партияга алып турган договор барына тиркеп, балача төлөгөн 20 миң турат да, төлөндү балачанын атына счетко түштү деген бар да. 259 күнүгө 75 сомдон кошкондо жана канча эже светофордун алган. Но они что-то не понимают. Мен да алар эч түшүнгөн жокмун. Алар бар, жанагы мына 20 миңге жакын бар. Анан электрон вариант. Анан заемчилер тим эле бири-бирине кызганышат экен. Келсин десе. Жок, тигине бар. Еще елді қордап атышат, мына мас болып барып, дисципларды түшті, кечінде барып қорқытып атады. Қараң, сүрөккө тартып ашқан бұлар қорқытып. Бұларға жаза қолданбайды ұлттық банк. Елді ғана жеп, ел ғана нарушение, оға ұшы бала мас болып барған екен. Банктың қызматкері? Оға банктың қызматкері. А бұны арыз жазғаны. Ошо келіншектің үйіне барған, мына арызы, мына сүрөтү. Телефондан зат видео деп түшүрүшкөн экен, коркконунан сүрөт эле болуп калыптыр алчы. Кечинде барган. Буга эмнеге жаза колдонушпайт? Именно бизди гана колдонуп сотко берет кардагыларды көрдүңүзбү? Ушул дагы бизде мен Ошон үчүн чогулайлы. Муну айтсак